Анда Сухан Корлуда Алемдароğlu, атаңыздын аты. Таксин Корлуда. Доогер Сухан Корлуда Алемдароğlu. Стамбул 1-үй-бүлөлүк сотуна кайрылуу менен үй-бүлөнү сактап калуу мүмкүнчүлүгү жок экенин, жубайлар эки башка көз карашта жашай турганын далилдеп, ажырашуу үчүн арыз жаздыңыз. Никеңиздер жокко чыгарылып, ажырашуу чечимин кабыл аласызбы? Ооба. Жоопкер Жесур Алемдароğlu. Үй-бүлөнү сактап калуу мүмкүнчүлүгү жок экенин, жубайлар эки башка көз карашта жашай турганын далилденгени үчүн Сухан Алемдароğlu менен никеңиздер жокко чыгарылып, ажырашуу чечимин кабыл аласызбы? Кабыл алам, урматтуу сот. Ооба. Süхан, бүте турсаң, сүйлөшүп алышыбыз керек. Чыксаң унаадан сүйлөшүп алышыбыз керек экөөбүздүн. Сүйлөшчү эч нерсе калган жок, Жесур. Жолду бошот. Унаадан чык дедим сага. Ушуну каалап атпадың беле? Доогери болгон сенсиң. Ажырашууну каалаган да сенсиң. Мен сен эмне кааласаң ошону кылдым. Сен эмнени кааласаң ошону жасадык го биз. Биз деген эч нерсе жок, Жесур. Сен жана мен барбыз. Азыр мен кетишим керек, сен болсо жолумду тоспой ары тур. Эмне тебелеп кеттиң барбы? Таң калыштуу. Дале сени сүйөт. Сен да аны сүйөсүң. Түшүнбөй турам, анда эмнеге ажырашкысы келди? Ал каалады деп сен эмнеге макулдук бересиң? Ошондой болуш керек эле, ошондой болду, Бану.
Açılmış sarmaşık gülleri kokularıyla baygın. En görkemli saatinde yıldız alacasının. Gizli bir yılan gibi yuvalanmış içinde keder. Uzak bir telefonda ağlayan yağmurlu genç kadın. Çünkü ayrılıkta sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili. Çünkü ayrılıkta sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili. Rüzgar uzak karanlıklara sürmüş yıldızları. Mor kıvılcımlar geçiyor dağınık yalnızlığımdan. Onu çok arıyorum, onu çok arıyorum. Her yerinde vücudumun ağır yanık sızıları. Çünkü ayrılıkta sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili. Çünkü ayrılıkta sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili. Ay ışığına batmış karabiber ağaçları, gümüş tozu. Gecenin ırmağında yüzüyor zambaklar. Yaseminler unutulmuş. Sıkam. Ne oldu? Digi atın öçkür sotka geldi. Ay menan bitnet küreyin. Menanı kantu alıp barçı jolun bilem godeçi, birok. Ay biz mından kaçan kurtulabız degi, jakabızga jabышкан бойдон сүлүктөй чапташып алдык. Кабатыр болбо ата. Кутулдук. Кутулдук дейсиң бе? Демек, ажыраштың бе? Ay köpelögüm go menin köpelögüm. Canım menin canım. Albatta, ağa turmuşka çıkpay koysan jakşı olmak. Kantel emi. Zıyandın kayerinin geçsen paydası var deyt emes be. Emne oldan çal kavağına kar jağanday, kaalagaның ушул эмес беле? Эмес болчу. Мен каалаган нерсе болгон жок. Каалаган нерсем эч качан болбойт дагы. Эмнеге билесиң ба ата? Эмне үчүн? Себеби сен мен атамсың.
Ой, мен жинді болып кетем, азыр албай жатат. Кемаль, барып сурачы, барчы эми. Ширин, кантип сурайын? Көрдүң го абалын? Айтпаса да белгилүү болуп турбайбы? Ажырашышыптыр. Ой, ушундай кантип болсун, ушунчалык сүйүшүп жүрүшүп кандайча? Бирок мен сезип аткам ушундай болорун. Эртең менен кетип баратканда эле. Бирок андай болбойт, же сурантпейт, макул болбойт деген болчумун. Эми кечке суухандан сарсаны оолум. Чуркап барып келсемби я? Мен барба десем угуп коймок белең? Таксинбе үйдө болсочу. Ой, түшүмдө көрсөм да ишенмеген эмесмин. Чын эле ажырашып кетиштиби? Тиги эмнеге күлүп атат? Бизди тыңшап атабы? Азыр ачуумду ушундан чыгарам. Келжиребечи Ширин. Велосипедиңди алсам болобу? Шаарчага барып келейин. Кем болбосун Жесур бир аз тыйын берген болчу. Телефон сатып алайын, ошого велосипед менен барсамбы дегем. Бирок минбегениме көп болду. Албетте алып туруңуз. Велосипед минген унутулбайт дешет го. Дароо айдап кетсеңиз керек. Көрөлүчү ошондой бекен. Кармап турайынбы? Тормоз жакшы иштебейт. Менин да велосипедим бар болчу. Бала кезде. Кызык эле киши. 30 жыл камакта жатуу оңой иш эмес. Айтууга оңой, бирок 30 жыл. Байкушту карасаң. Албай атат. О, таксин тынччылыкпы? Келеримди угуп алып качып бараттың беле. Мен эмнеге качмак элем, качуу керек болсо сен кач. Туура айтасың, сенден коркуш керек. Дагы айласын таап фирмадагы бардык үлүштөргө ээ болуп чыктың, ошондойбу? Азаматсың. Эмне болуп кетти сага Микрим акайым? Эмне мени куттуктаганы келдиңби? Жок, мен Корханга келдим. Ben Korhan'ı görmeye geldim. Корхан бул жерде эмес. Менин артыман бычак ургандан бери уялгандан үйгө келе албай жүрөт. Ошондойбу? Корхан менен эмнени сүйлөшмөк элең? Бүлөнткө кылгандарын жакында уктум, ошону сүйлөшөйүн деп келгем. Бүлөнткө кылгандарын? Бүлөнткө Корхан эмне кылыптыр? Ой, уулуңдун кылган шермендечилигин билбей калдыңбы? Микрим ак, кепти созбой айтчыңды айтчы батыраак. Жөн жерден бүлөнткө кол көтөрүптүр. Корхан ба? Бүлөнткө кол көтөрүптүр. Ооба. Эмнеге? Жахиде менен бүлөнттүн ортосунда бир мамиле бар эмеш, уяты жок. Эмне деп атасың сен? Таксин. Сен чын эле эч нерсе уккан эмес белең. Кое тур, мен сага баарын башынан айтып берейин. Сен бейкапар жүргөнүңдө чарбаңда эмнелер болуп алганын угуп ал. Мына сен небереңдин жытын жыттайын деп күн санап жүрбөйсүңбү? А сенин келиниң болсо сени да уулуңду сонун кылып алдап коюптур. Onu da bir güzel kandırmış. Кантип алдаптыр? Ай, сонун алдаптыр. Анын кош бойлуу эмес турба. Hepsi numara. Баары театр экен. Эч кандай зафер жок, таксиним. Мына ушундай. Анықтаманы Сибель айымға таштап қойсоңыз, анан өзім алам. Сүйлөштүкпү? Жарайт. Рахмат. Корхан, Жылоомага. Корхан сүйлөшүп алышыбыз керек. Шаарчада болобу, фирмада болобу баары бир кезигебиз. Биз мындай пикир келишпестикти чечип алышыбыз керек. Сен кантип ойлодуң мени менен Жахиденин ортосунда? Бülent, seni azır öldürüp taştayım muğuntup. Корхан, Жахиде экөөбүздүн ортобузда эч кандай мамиле болгон эмес, экөөбүз чогуу чоңойдук го. Мен сенин карындашыңа үйлөнмөкмүн. Койчу Кудай жалгагыр, Корхан.
Менин силерге ишенгеним чоң ката болуптур. Жада калса аялым мага калп айткандан кийин мен сага кантип ишенем? Корхан. Жахиде айым. Sen meni аңдып жүрөсүңбү? Тынччылыкпы? Маанайың жок го, эмне болду? Жетиги күйөөң айдап чыктыбы? Оозуңду жап, шерменде кылба. Эмне кылып аласың? Колуңдан эмне келет? От болсоң да колуңдан эч нерсе келбейт азыр. Гүлия, Ох, Жахиде, ох, сооп болду сага. Гүлиени тоготпой койгонуң үчүн башыңа чоң балеени ачтың. Карачы, эмне болду? Эмне болду, Жахиде? Экөөбүз тең ара жолдо калдык, эмне кылабыз? сен өз дартыңды ойлонсоң, келеси олук кылдың. Менин сунушумду кабыл алышың керек болчу. Ал акчаны алып, бул жерден кетип калганыңда башкача болмок. Мага эмне болмок эле? Мен дагы эле Корулданын келинимин. Анан дагы Жахиде, сен аны дале курсаңа байлап жүрөсүңбү? Ой күлкүмдү келтиресиң да, кыз. Оюн бүттү. Оюн бүттү. Калпың ортого чыкты. Бүттү дейм. жап жааңды дейм, жап. Мени ук, Жахиде. Менин уулум Корлуудо да чоңоюшу керек. Акылыңдан адашыптырсың сен. Жогол бул жерден, маньяк. Сага көрсөтөм, Жахиде, көрөсүң менден. Өтө жаман кылам сени. Сен Гүлиесиңби? Ой, жүрөгүмдү түшүрдүң го. Кудай жамандыгыңды көрсөтпөсүн. Куу түлкүдөй артыман жойлогонуң эмнеси? Кимсиң сен? Рыза. Турандын түрмөдөгү досу болом. Эмне керек сага? Эч нерсе. Турандын айткандай бар экенсиң. Бир жолу сүрөтүңдү көрсөткөн болчу. Көрүп эле дароо тааныдым. Учурашып коеюн дедим. Ой, Кудайым ай, мага сабыр бере көр. Бүгүн мен жинтилерден кутулбас болдум го. Учурашып коет имиш, арсыз. Угатам, Жесур. Оюман кетпей туруп алдың. Жакшы элесиңби? Жакшы эле. Эмнеге жакшы болбойт элем? Сүйхан уксаң, сени менен ажырашуумдун себеби Мени менен ажырашууңдун себеби? Менин сенден ажырашууну каалаганым болду. Эгер башка себеби болсо, мен ал эч кызыктырбайт. Жыйынтыгында ажыраштык го. Каалаганым да ушул болчу.
Анда эмнеге соттон кийин мага ачууландың? Ошол туура эмес болду. Кечирим сурайм. Негизи сага ыраазычылык билдиришим керек болчу. Эч кандай кыйынчылык жаратпаганың үчүн. Сага чоң рахмат. Жана мындан аркы жашооңдо бактылуу болушуңду каалайм. Мындан ары эч көрүшпөй калчудай сүйлөп жатасың го? Менимче ошондой кылсак туура болот. Бири-бирибизди кайра көрбөй эле койсок. Корлуда сен ойлогондон да кичинекей жер. Бири-бирибизди көрбөй коюубуз бир аз кыйын болуп калат. Анда мен кетем бул жерден. Кайда кетесиң? Ал жагын өзүм билем. Корхан келдиби? Келди, чогулуш өтчү бөлмөдө коноктору бар. Таксим Бey. Иштен бошотуу боюнча каралган Демилге колдоо тапты. Мен да сизди колдойм. Кем болбо. Силердин сунушуңарды ушул жумада башкаруу кеңешинин чогулушунда карап көрөбүз. Ата? Сыртка чыккыла. Бул жерде чогулуш өтүп атабыз. Кандай чогулуш? Иштин эмнесин түшүнөсүң сен деги? Өмүрүңдө бир жолу бир иштин өтөөсүнөн чыктың беле деги? Токтой тургула, мырзалар, чыкпай тургула. Силер да уккула. Мырзалар, бул менин уулум деп атам, бирок кайра ойлонуп калам десеңер. Менин канымдан жанынан жаралган уулум кантип ушунчалык келесоо болсун. Кантип атасына эч бир жери окшобой калсын. Ооруканада алмаштырып албадык бекен деп суроо салам кейде өзүмө. Эмне болду? Бебекке окшоп ыйлап да жибереми? Сен атаңдын желкесинен бычак ур. Аялың сенин артыңан миң түркүн иш жасасын. Курсагына жаздык байлап кош бойлумун деп сен алдасын. Жумурай журтка шерменде кылды баарыбызды. Дагас келген сиплентке жала жааптырсың шерменде. Эмне болду? Шашылыш ишиң бар беле? Турмушта эшектин да тушоосун кесе албаган бир байкушсуң сен. Сен эч кимсиң, эч ким. Ошол боюнча кала бересиң. Сенден намыс кылам, уят эле. Канайми, жогол. Экинчи сени үйүмдө да фирмада да көргүм келбейт. Мына баары күбө болсун. Мындан ары менин Корхан деген уулум жок. Жана
Ширин, Кире берейинби? Жаным го менин. Жакшысыңбы? жакшы. Бирок көздөрүң андай эмес го. Ыйладым, болду, өтүп кетти. Эмне кылып атасың? Каяка кетсем деп жер карап атам. Бир канча убакытка бул жерден алыстай турайын деп чечтим. Узун мөөнөткө. Жесурдан десеңчи. Жесурдан, атамдан, ар кимден, ар нерседен. Мени да таштап кетесиң демек. Мени ар кимге, ар нерсеге таштап кетет экенсиң да. Ай, эмне болуп кетти? Жакшысыңбы, ооруп калдыңбы? Көзүм караңгылап, башым айланып кетти. Отурсаңчы. Эртеден бери эч нерсе жеген жокмун, ошо болсо керек. Кана отурчу. Assalomu alaykum, Cesur Tara. Алейкум салам. Тепкенди унутпаптырмын. Бирок мунун канчалык шайдооттук тартууларын унутуп калган экем. Жашоодон акыркы жолу качан ырахат алганымды эстей албай жатам. 30 жыл. Айтканга оңой. Баш аягы бир адамдын өмүрү экен. Орундалбай, жасалбай калган канчалаган иш калды дейсиң. Мындан ары каалагандай өмүр кечире аласың. Эми андай жаштык кайда дейсиң? Мен үчүн жашоо өтө татаал, бирок ким билет, буйруса тиги акмактын ишин бүтүрүп алалы. Бүтүрөбүз. Ошентип дасторконго кош келипсиздер. Апельсин согунан да берелиби? Чын айтам, эч нерсе каалабай турам, Ширин, кыйнабачы мени. Бул ачкалыктан да болушу мүмкүнбү? Кана башта. Эжеке, кызыңа бирдеме деп айтчы. Ай, жок, ай, ошондой да болчу эле. Ачкасың сен, зор деп болсо да ал, кана. Апа, мен да алайынчы. Кызына чай куюптур, мага жок. Сага айтчу сөздөрүм бар, Корхан тууралуу. Уятты жоктор десе. Уятты жоктор. Кир, Саламатсызбы? кел Неждет. Сиз буйргандай жумушчулардын жарымын бүгүн эртең менен иштен бошоттук. Тиги ылдайда жүргөндөр ошолорбу? Ооба. Жакшы, баарын кетиргиле, кетишпесе полиция чакыргыла. Жакшылап суу чачып коюшсун. Сиз айткандай болот. Уруксатыңыз менен. Эч жака жылбайлы, достор. Кетпегиле. Мындай адилетсиздик болбош керек. Болбойт. Эч болбосо компенсация төлөгүлө да. Төлөсүн. Наныңыздан кургалтырбагыла. Болбойт да мындай. 1 мүнөт достор, тынччылыкпы? Бул жерде эмне болуп жатат? Дагы сурап коюшат. Эртең менен кууп чыктыңар го. Уяты жоктор, көчөгө кууп чыгышты бизди. Наныбызды тартып алдыңар бизден. Муну ким кылды? Ким болмок эле, Таксим бей. Түшүндүм. Дароо тарыкагыла. Бошоткула бул жерди. Кетпейбиз. Себеп сайдаңар бизди, адилетсиздик. Болбосо полиция чакырам. Тиги кайда, бөлмөсүндөбү? Азыр чыгып кетти. Макул, жакшы. Азыр эле арткы эшиктен чыгып кеткен болчу, Таксим бей.
Каяка барарын айттыбы? Банка кетти. Макул. Алло, угуп атам Жесур. Мехрим Ахайым фирмадасызбы? Жок Жесур, ал фирмага барбай кое турууну чечтим. Ошол Корлуданын атын уккум да келбей калды, ишенесиңби? Анда бүгүнкү болгондордун кабарыңыз барбы? Фирмада иштеген кызматчылардын жарымын жумуштан айдашыптыр. Ага эчтен калган жокмун. Таксинин көпчүлүккө ээ болгон үчүн мындан ары айткан дегени дегендей боло берет да. Жок, ага кысы жок. Андай кыла албайт. Тилекке каршы ошондой эле болуп жатат. Ансыз деле план ошол болчу. Биз Сухан экөөбүз канча жолу каршы чыгып атканбыз. Менин акылсыз уулумду да жанына алып алыптыр. Сары майдан кыл сууругандай эле каалаганын калчып атат. Жок, Мехрим Ахайым, мындай болбош керек. Мунун башка жолун табышыбыз зарыл. Ошончо кишинин нанын тартып ала албайбыз. Мунун убалы биздин да мойнубузга илинет. Туура айтасың. Бирок мен чегиндим. Чарчадым Жесур. Менин бул таш боор менен күрөшүүгө алым калган жок. Мени кечирип кой. Анан да мындай шартта көп нерсе анын колунда болуп турганда ага каршы чыгуу да мүмкүн эмес экен. Макул, сизди түшүнүп турам, бирок мен муну жөн койбойм. Жахиде кош бойлуумун деп жалган айтып, тиги Гүлия деген аялды үйгө алып келип, башына бали ашырды. Анан менден жардам сурады. Мага ишен болгон ушул. Чын айтам. Түгүл бүгүн Корхан менен да сүйлөшмөк элем. Бирок Таксимбей аны кыйкырып урушуп. Бүгүн атам Корханга кыйкырды дейсиңби? Ай атам-ай. Эмнеге кыйкырды ага айтсаң? Албетте коен жүрөк. Бул мүмкүнчүлүктү колдонуп калгың бар да. Байкем телефон албай жатат. Уф, атам-ай. Сарсана болбо. Нишан ташына кетти экен. Мен турайын. Сүйлөшүп алышыбыз керек. Сүйлөшө турган эч нерсе алган жок Жесур. Сухан. Сенин атаңдын кылгандарынан кабарың барбы? Бул биздин үй бүлөгө тиешелүү маселе, сен ишиң болбосун. Үй бүлөңөргө ошондойбу? Фабрикадагы кызматчылардын жарымын атаң бизге айтпай иштен айдаптыр. Болгондо дагы тиги Бүлөнттүн колдоосу менен эч кимге айтпай, эч кимге билдирбей. Мага бул кылган үй бүлө маселесине окшошкон жок. Мени сурагандар болду. Сиз чыгарыңыз менен Жесур бей келди. Эмне дедиң? Сиз үйрөткөндөй банкка кеткениңизди айттым. Дагы? Сухан, эмне болду кызым? Эмне болду? Дагы мага эмне болду деп сурап коет. Чык сыртка, бөлмөмө эч кимди киргизбей тур. Дагы эмне кылып коюптурмун, кана айтчы. Күлкүлүүбү? Адамдарга өзүңдү жаман көрсөтүү сага күлкүлүүбү? Байкем айтпаган сөзүң калбаптыр го ата. Ал ошого татыктуу болду. Сага да ачууландым. Эмнеге мага айткан жоксуң? Жакшы дагы айткан эмес экем. Эгер сен ушундай кыла турган болсоң, маселени ушундай жол менен чече турган болсоң, жакшы эле айткан эмес экем. Ал сенин уулуң. Мынчалык неге таш боратасың сен? Бала болсо балалыгын билип мага татыктуу бала болсун. Сага кантип татыктуу болсун ата? Адамдарды иштен айдаппы? Адамдарды токмоктотуппу? Сойдуруппу, качыртыппы же болбосо өлтүрүппү? Кантип? Сухан, жетишет. Чегиңден аштың, оозуңду жап. Сенин кызың болуп неге мынчалык кыйын?
Сени жакшы көрөм ынчалык оор болбосо гана. Мен кетип баратам. Мени экинчи көрө албайсың. Эч кайда кете албайсың, Сухан! Сухан! Туугандар, мени уккула. Баарыңардын үйүңөрдө бала чакаңар бар. Баарыңар үйүңөргө нан алып барасыңар. Мындай болбош керек, туугандар. Бүгүн силердин кесиптештериңерди кууган киши эртең силерди айдап чыгышы мүмкүн. Анан башка эмне кылабыз? Колубуз жипсиз байланганда эмне кылабыз? Макул. Силерди түшүнүп турам. Биздин колубуздан эмне келмегиле? Таксин Корлуудага каршы кантип баш көтөрмөгеле деп атасыңар, туурабы? Күч бирдикте. Эгер силер биримдикте болуп, ичара сүйлөшүп алып, чогуу иш таштоо уюштурсаңар, Таксин Корлууда кылган адилетсиздигинен баш тартуу мажбурунда болот. Силер ойлогонуңардан дагы күчтүүсүңөр. Менин атым Жесур Алимдар уулу. Менин үйүм жайым белгилүү, дарегим белгилүү. Бул кишиге каршы согушам дегендер келип мага жолуксун. Мага. Бул киши туура айтат, бул бала. Азамат экен. Барып көрөлү. Эмне кыла алмак элек? Туура айтасың. Жесур бүттү. Мага толугу менен ишенет. Сен баары бир абайла. Мунун аркы беркиси маалым эмес. Кыжалат болбо. Алгач шектенип аткан, бирок тиги кайрчы окуясы маселени чечти. Эми күтүп турушубуз керек. Жесурдун да Корлуудага карата жакшы пландары бар. Ага кичинекей жагымдуу сюрприздерди даярдап атабыз. Мына сага сүйлөшүп атканда чалып атат. Итиңдин аталасын даярда. Угуп атам, Таксин бей. Каяктасың, Салих? Жесур Алимдар оолунун чарбасын көзөмөлдөп жүрөм. Рыза бүгүн үйдөн сыртка чыккан жок. Рызаны коюп мага тиги кайырчыны тап. Ал акмактын жазасын берип коелу кеч боло электе. Ал жердин түбүнө түшүп кеткен окшойт. Бирок мен бир чарасын табам, кыжалат болбоңуз. Ошондой кыл. 40 жылда бир жакшы кабар да угайын сенден. Буюрса, Таксин бей. Эмне күлүп атасың? Күлбө. Теги киши сенин чыккынчылыгыңды, анан да алдап жүргөнүңдү билсе, ошол замат кан басымы ашып өлсө керек. Кандай кылат билбейм. Бирок мени жок кылат. Ооба, ошондой болушу мүмкүн. Мейли болсун. Анын коркуудан майышканын көргөнүм мага жетишет. Эсиңде ал күнү мага эмне деген элек? Кана ат! Атпайсыңбы? Ат мени! Сени ат деп жөнөткөндөн кийин атып салбайсыңбы? Атып сал мени! Менин өлгөнүм качан? 30 жылдан бери жашабай калгам. А сенчи? Жашооң барбы сенин? Айтпайсыңбы? Ушуну жашоо деп жүрөсүңбү? Бири-бирибизден кандай айырмабыз бар? Экөөбүз тең туткунбуз. Сен мени өзгө теңбе, акмак. Ой жок, Кудай сактасын. Ошондой да болмок беле. Сен ушул күнгө чейин килтеген Корлууданын ити болуп келдиң. Жок! Жалганбы? Ал үчүн колуң тийбеген таштан да калган жок. Алкымга чейин баткакка батып калгансың. Анан эмне болду? Анан кетем деп чыктың. Аялыңды, кызыңды алып биротоло кетейин дедиң, туурабы? А тигичи? Тиги эмне кылды? Эстесең, айтпайсыңбы бол? Эмне кылды дейм? Сени опузалады, коркутту. Колу бутуңду жипсиз байлап өзүңө күнкор кылып алды. Жалганбы? Мага жардам берсең, бул иштен утушуң эле болот. Жашооңдо биринчи жолу эркин болосуң, досум, эркин. Анан да кулдун баары ээсин жек көрөт эмеспи? Сен деле Корлууданы жек көрөсүң.
Ушунчалык кымындай болсо да эр жүрөк болгонуңда эмгиче аны жок кылып салмаксың. Бул жөнүндө ойлонгонсуң да. Чынын айтчы мага. Чынын айт. Ук. Мындан ары чогуубуз. Бул иште чогуубуз. Тигинин кыйналганын, азап чеккенин чогуу көрөбүз. Жан талашканын. Айтканыңдай эле. Тигинин кыйналганын, айласы кеткенин, жалгыз калганын көрдүм. Эми өлсөм да ыраазымын. Аны көрө жатарбыз. Аз калды.